Нарын шаарына коомдук транспортты өнүктүрүү максатында Насияга 5 электробус сатылып алынды. Учурда электробустардын буйртмага ылайык алынышы боюнча атайын түзүлгөн комиссия сыноолордон өткөрүү менен муниципалитетке өткөрүп алуу иштерин жүргүзүүдө. Алдыда тийиштүү уруксат кагаздарын алуу аракеттери жүрүп жатат. Август айынын ортосу менен каттамга чыга баштайт. Учурда шаар ичине жүрө турган каттамдар такталууда. Белгилей кетсек, республика боюнча электробус алгачкы жолу Нарын шаарына келди. Мындан тышкары шаарда коомдук транспорттун тартыштыгын жокко чыгаруу максатында Бишкек шаарынан 6 троллейбус жана анын зым чубалгыларын, зым тиректерин алып келүү пландалган. Троллейбустар келсе калаанын 64-чөлкөмүнөн РТС чөлкөмүнө чейин жана городок аймагынан интернат аймагына чейин каттай баштайт. Автобустун артыкчылыгы 10,5 метр экен. Бул чоң, аябай жакшы. 8,5 деп катышкандар болгон. Биз 10,5 деп требование койгонбуз. Себеби ал кичинекей болуп калат экен. Бул 10,5. Артыкчылыгы жакшысы ошол жылуулугу, эмелердин отурган орундары жакшы. Кенен анын ичинде ошондой эле камералар коюлуптур. Бир автобустун кондиционерлери бар, жылытуусу бар, бүт баары бар экен. Анан бир өзгөчөлүгү жакшы экен. Баягы автобустун ичинде кандайдыр бир туура эмес кыймыл аракеттер болсо, водитель мисалы үчүн айдоочуга мешайт эткендер болот го. Мисалы үчүн ошондойлор боло турган учур болсо, автобус өзү автоматически токтоп калат.